адам эми бир ийгилик жараларда сезип каласың өзүң мындай жакшы түш көрүп, мындай формада болгонуңду. Олимпиадан ошол алдында бир 10 күн, 15 күн калганда атам, апам үчөөбүз чай ичип отурабыз. Эми бул неме да мисалы, анан апам айтып калды, сен атаңды кой деп кой, уят болобуз деп. Эмне болду десем, балам Олимпиадан ийгилик жаратса, могул үйдү алабыз деп бир үйлөрдү карап жүрөт депчи. Бирөө укса эмне деп ойлойт. Анан апа туура эле айтып атат. Анан кайсыл үйдү карадыңыз десем, апама таарынып калды да, эмне айтып койдуң деп. Анан ата жок, жүрүңүз деп. Машина менен кыдырып бир үйдү көрдүк. Если чемпион болсом аласыңарбы ата десем, алабыз деп. İçine girdik, kıdırdık, мындай карадык. Анан кийин чемпион боло алган жокмун, экинчи болдум, бирок ошол үйдү алдык. Ошол үйдө бүгүнкү күнү апам жашайт. Менин бир тууган иним жашайт. Келиним, неберелерим жашайт.